Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагы. Бул сабакта заттын өңү түсүн билдирген сынатоочтор деген тема менен таанышабыз. Заттын өңү түсүн билдирген сынатоочтор кандай болот деп ойлоп жатсаңар керек балдар. Анда эмесе маани берип угабыз. Сынатооч сөздөр заттын өңү түсүн жайынча салыштырып жана күчөтүп көрсөтөт. Бул кандай болот? Мисалы үчүн кызыл, кызылыраак, кызгылтым, кыпкызыл, чымкый кызыл, өтө кызыл. Көрдүңөрбү, бир эле кызыл түс канчалаган башкача түстөрдү дагы берет экен. Салыштырып жана күчөтүп көрсөтүп жатат. Мына кызылыраак, кызгылтым деп. Мисалы үчүн жашыл дегенди алсак дагы жашыл, жашылыраак, жашылтым, жапжашыл, өтө жашыл. Мынакей ошентип бир эле жашыл түсүбүз дагы салыштырылып жатат, күчөтүлүп жатат, ошентип түстөргө өзгөрүп жатат. Көнүгүү иштесек, биринчи көнүгүү суроолорго жооп бергиле дейт. Бөжөңдөгүн тексти боюнча берилген суроолорго жооп бересиңер. Экинчи көнүгүү тексттен заттын өңү түсүн билдирген сынатоочторду жазгыла. Бөжөңдөгөн бөжөгүм деген текстти кайрадан окуйбуз дагы, ошол жерден заттын өңү түсүн билдирген сынатоочторду карап жазабыз. Өзүңөр дагы заттын өңү түсүн билдирген сынатоочторду билсеңер, бир нечесин жазсаңар болот. Бул жерде мен сарыраак дегенди жаздым. Үчүнчү көнүгүү эрди намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт деген макалдын маанисин чечмелегиле. Эрди намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт. Бул макалды силер кандай түшүндүңөр? Ошол боюнча айтып бергиле. Төртүнчү көнүгүү тексттеги зататоочтордун өңү түсүн көрсөткүлө. Үлгү катары берилиптир. Ким эмне? Бул жерде ким эмне деген суроолорго жооп берген сөздөр жана кандай. Мисалы үчүн талаа. Талаа кандай? Бопбуз. Жылан. Жылан кандай? Жашылыраак. Жылан башкача түстө да болушу мүмкүн, Ошентип калган сөздөрдү дагы өзүңөр кандай түстө болот, ошону жазасыңар. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү 59-бет.